Ушул азыркы учурдан 100 жыл мурун 1920-жылдары Гоол-Ро деген план түзүлгөн. Бүт аймактарды, бүт жергиликтерди электрификациялоо, ал светти өткөрүү деген. Анан Кыргызстанды алсак, көп айылдарына чакан ГЭСтер курулган. Мисалы биздин эле айылды алсам, Кызыл Сеңирдин 3 алыш жеринде чакан ГЭС болгон. Мисалы Куршап жакта болгон. Өзгөн районун караса Актерек деген айылдарда мындай чакан ГЭСтер курулган. Ошол айылдын керектөөсүнө жете турган электроэнергия өндүрүлүп чыккан. Бирок кийин чоң ГЭСтер курулуп, силер билгендей эле Токтогул ГЭСи, Курпсай ГЭСи, Ташкөмүр ГЭСи, Шамалды, Сай, Учкурган ГЭСтери курулуп, бүт Кыргызстан элине жеткен. Анан ошон үчүн чакан ГЭСтер керексиз болуп калган. Барган сайын ал чакан ГЭСтер иштетилбей, бирок ошону менен эле ошо биздин көз карансыздыгыбызды алгандан кийин энергетика тармагында чоң объекттер курулган эмес. Бир гана Камбар-Ата ГЭС 2-нин биринчи агрегаты, ошону менен ТЭЦ Бишкекда модернизация жүргүзүлгөн. Бирок чоң ушу биздин өсүп аткан керектөөбүзгө жараша чоң ГЭС же башка түрдөгү станциялар жеткиликтүү мындай курулбагандыгы үчүн азыркы күндө биздин электроэнергиябыз өзүбүзгө жетпей атат. Ошон үчүн биз башка өлкөлөрдөн сатып алып атабыз. Анан кийин ошентип эле караса, биздин айылга кайра эле чакан ГЭС жакшы чечим болот. Биз чоң ГЭСтерге көз каранды болбой, ар бир айылда өзүнүн чакан ГЭСи болсо эле, өзүнө жетсе эле свет өчпөйт, үйдө жылуулук болот. Ошону менен менин программамда сунуш бар. Ал сунуш ошо биздин Өзгөн районунда Арпатекти деген жер бар. Куршап дарыясы ал жактан агып өтөт. Ошол жакка биз ГЭС курсак болот. Ошол ГЭСтин кубаттуулугу Өзгөн районунун көп жагына свет өткөрүп, өндүрүп, керектөөбүзгө да жакшы жарап, биз чоң ГЭСтерге көз карандысыз болобуз. Мен 2010-жылы ошол Арпа-Текти жериндеги ГЭС куруу деген проект менен иштеп баштагам, бирок ал жак өтө татаал болгон үчүн ишке ашпай калган. Ошондуктан мен жогорку кеңешке өтүп депутат болсом, ошол проектти, ошол долбоорду кайрадан көзөмөлдөп, биздин айылыбызга, биздин жерибизге жете турган кубаттуулугу күчтүү ГЭС курсак деп, ошол иш аракетке колдоо көрсөтүп, элге свет өткөрүү деген программасын аткаруу менин максатым. Ошондуктан мен элиме айтарым, силер туура чечимге келгиле. Мен ишенем, менин элим өз кызына колдоп, добушун берип, ишенсе, мен ушу өзүмдүн билимимди, тажрыйбамды колдонуп, силерге кызмат кылып бере алам деп ишенем. Ошон үчүн элим, мен сыйлуу элим, ушул
номер 28 деген кандидатка добушуңарды берсеңер, Ата Мекен партиясынын добушуңар түздөн түз мага келет. Мен жогорку кеңешке өтүп калсам, чогуу биз Кыргызстанда да, өзүбүздүн айылда да свет өчпөшүнө бүт иш аракеттерин көрсөтүп жасай алабыз деп ойлойм. Чоң рахмат. Силерди урматтап, силерди сыйлап, Наргиза Касымова.